Жер үйгенин иштетүү боюнча сынакка бүгүн чекит коюлду. Буга чейинки айтылган сын пикирлер жана тараптардын берген маалыматтары эске алынып, комиссия мүчөлөрү талап катары коюлган 8 пункттун ар бири боюнча 0-дон 10го чейинки балл коюп чыгышты. Утуп алган тарап 30 күндүн ичинде $100 миллион төлөп берүүсү каралган. Анын 75% республикалык бюджетке түшсө, калганы Талас областынын инфраструктурасын оңдоого жумшалат. Баарынан кызыгы бүгүн Кыргыз-Алтын ишканасы лицензияга ээ болуу үчүн чегерилген баштапкы сумманы 11 миллионго көбөйтүп айтышты. Бирок бул кадам алардын жогорку балл алуусуна көмөкчү боло алган жок. Кыргыз-Алтын. Общее количество баллов 305. Восток. Геологодобыча 405. Упайдын көбүрөөгү россиялык компаниянын пайдасына топтолгону Кыргыз-Алтындын өкүлдөрүнө жаккан жок. Алар комиссия мүчөлөрүн атайылап мамлекеттик мекеменин упайын төмөндөттү деп айыптап чыгышты. Вот в 8 пункте безвозмездная передача Кыргызской республики доли участия в уставном капитале юридического лица будущего лицензии. За каждые 10% 1 балл. Вы скажите, пожалуйста, зачем вы 0 поставили? Вы кому конкретно? Я вам говорю, да? Я поставил. Да, Вы откуда знаете? Нет, давайте без скандалов. Кыргыз-Алтын тараптан нааразы пикирлердин айтылганы токтогон жок. Комиссия мүчөлөрү аларды тынчтандыруу үчүн упайларды дагы бир ирет эсептеп түшүндүрүп да беришти. Бирок мамлекеттик мекеменин төрагасынын орун басары комиссия мүчөлөрүн сотко берем деп коркутуп чыкты. Я считаю, что Кыргыз-Алтын сегодня вообще импотентная компания. Абсолютно. Прекращайте оскорблять. Я на тебя в суд подам, если ты будешь так со мной разговаривать. Абдан туура эле чечим кабыл алынды. Кыргыз-Алтындын берген программасынын долбоорун, Восток геологодобычанын берген долбоорун бардыңыздар көрдүңүздөр. Бир топ мындай чоң айырмасы бар. Албетте тиги российский компаниянын долбоорлору программасы бир топ сапат өйдө. Ошондуктан бүгүн комиссия өзүндөр карап 100 балл айырма менен кабыл алса, бул көрсөткүч. Бир 10 же 15 балл менен же 5 балл менен разница болсо, бул кандайдыр бир суроо болду. Ал эми сынакта жеңишке жетишкен Россиянын Восток геологодобыча компаниясы ишти өз ыраты менен уланта берерин айтат. Алардын эсептөөсү боюнча геништетүүдөн жалпы түшкөн пайда $350 миллион жетет. Анын 3 миллиард сому өлкө бюджетине салык түрүндө төлөнөт дешет инвесторлор. Ал эми жергиликтүү элди кооптондурган экология маселеси да жетик ойлонулган. Алтын казып алуу иштери көбүнчө жер алдынан жүргүзүлүп, рельеф дээрлик бузулбайт дешет. Жардыруу иштери мүмкүн болушунча аз болот деп убада кылышууда. Это минимизация участка, где будет использоваться цианирование. Цианид колдонуу минималдаштырылат. Ошондой эле зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлөт. Башкача айтканда, озондун жардамы менен цианид кычкылдандырылат. Ал эми куйма уу заттарды сактоочу жай болбойт. Бул сел жүрүү же булганыч суулардын агуу мүмкүнчүлүгүн жок кылат. Биз бул нерселерге кепилдик беребиз. Эми сынакта утуп чыккан Восток геологодобыча компаниясы бир ай ичинде өкмөткө $100 миллион төлөөгө тийиш. Лицензия берүү процедурасы аяктаган соң долбоорду иштеп чыгууга 1 жыл. Ошондой эле курулуш иштерине 18 ай убакыт берилет. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.